Биз биринчиден президенттен ошол коопсуздук кеңешинде айткан сөзүн колдойбуз. Бирок тиешелүү укук органдары, финансылык органдар ишти өтө жай, ана майда алып барып атат. Өзбекстан президентин көрүп атасыздар, ал айткандан кийин бир айда жыйынтыктар чыгат. Президент айткандан бери 2,5 ай өттү. Бирок чечкиндүү, жигердүү иштерди байкаган жокпуз. Коопсуздук кеңешинин маалыматы боюнча жылына коррупциянын көлөмү Кыргызстанда 750-800 миллион доллар. Бул мамлекеттин айткан сөзү да. Прокурордун генералдык орун басары айтып атат, 242 миллион сомду таптык деп. Бул 5 миллион доллар. Сиздер жылына Кыргызстандагы жалпы коррупциянын көлөмүнүн 1% гана ачат экенсиңер. 1% гана. Сиздин цифра, президенттин цифрасы. 750 миллион доллар коррупциялык уурулук жатат, а сиз 5 миллион долларын гана ачасыздар. Мамлекеттик органдар. Буга кандай деп баа берсе болот да. Мен бирок сиздерди күнөөлөгүм келбейт, себеби азыр мурун коррупциянын башындагы көп инсандар болгон. Азыр ал элита алмашты. Сиздерге жаңы дем, жаңы ийгилик каалап, бирок ошо чечкиндүү күрөштө силерге пикирлеш болуп бере турган ошо Атамекен партиясы, Атамекен фракциясы. Силер негиздүү иш козгоп, негизсиз бирөө тийишсе, биз сиздер үчүн коргоп бергенге даярбыз. Биздин саясий жетет, аны 2 жылдан бери көрө алдыңар.